Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин астында түзүлгөн. Жалал-Абад колледжинин БКМК 39 тайпасынын студенти Арсеналиева Адинадан педагогика сабагынын мугалими Айдарова Нуржамал Акчоловнага сабак боюнча кайтарым байланыш. Кайтарым байланыштын темасы педагогдун профессионалдык ишмердүүлүгү жана личностью. Мугалим бул ким, кандай инсан? Мугалим адамгерчиликтин эң жогорку үлгүсүн алып жүрүүчү, анын керт башында адам баласына үлгүлүү боло турган чексиз касиеттер топтолгон инсан болуп саналат. Коомдогу мугалимдин орду, функциясы адам баласы топтогон маалыматтарды балдарга берүү, социалдык заказды ишке ашыруу, окуучуларга ээ болгон жүрүш-турушту жетектөө болуп саналат. Коомдогу мугалимдин функциясы туруктуу бойдон кала берет. Ал эми мугалимдин сабак берүү, жетектөө аракеттери коом койгон максатка, анын өнүгүү деңгээлине жараша өзгөрүп келет. Коом мектептин алдында төмөндөгүдөй маселелерди чечип, аны ишке ашырууну талап кылат. Биринчиси, нравалык түшүнүктөрдүн өздөштүрүлүшүн камсыздоо. Экинчиси, жүрүш-туруш ыктарын, машыгуулардын калыптануусунун мыйзам ченемдүүлүктөрүн үйрөтүү. Үчүнчүсү, окуучуларды маалыматтар системасы аркылуу куралдантуу. Төртүнчүсү, ар тараптан өнүккөн инсанды тарбиялоо. Бешинчиси, окуучуларды келечек турмушка, кесипке даярдоо. Мугалим коом койгон жана мектеп тарабынан коюлган талаптарды ишке ашырууда өзү төмөндөгүдөй кесиптерге ээ болуусу керек. Социалдык милдетти жогору сезген, моралдык жактан таза, эң жогорку интеллектуалдуу, жалпы терең, билимдүү, түрдүү илимдердин тармагы менен сугарылган, психологиялык, физиологиялык, педагогикалык жана мектеп гигиенасы сабактарын мыкты билген, өз предмети боюнча фундаменталдуу илимге ээ болгон.